Бишкекте көк бөрү оюну старт алды. Бул улуттук оюн Кыргызстанда Нооруз майрамына карата ар жылы өткөрүлүп келет. Мелдешке быйылкы жылы Кыргызстандын ар аймагынан 16 команда катышкан. Алардын арасында быйыл жаңы катышкан командалар да бар. Ысык көлдөн келген Толкун командасы көк бөрү боюнча өтүп жаткан турнирге алгачкы ирет катышууда. Бул чемпионатка алар көп убакыттан бери катуу даярданып, жан кошулганына карабай тажрыйбалуу оюнчулардан кем калбай татыктуу оюн көрсөтүүнү максат кылышкан. Алар биринчи оюнду Төшбулак командасы менен ойноп, аны 12-0 эсебинде утуп алышты. Акырын аттарын көрдүңүздөрбү баланы? Эми Жыл сайын бул оюн ипподромдо жогорку деңгээлде өткөрүлүп келет. Жылдагыдай эле улуттук оюндун көрөрмандарынын көптүгүнөн отурууга бош орундуктар таппайсың. Жада калса өткөн жылы бактын бутактарына чейин чыгып көргөн фактылардын катталганы да бар. Бүгүн оюндун биринчи күнү болгону менен аны көрүүгө 1000ден ашуун адам өз командаларын колдоп келишкен. Жакшы болду мынакей. Талас менен кайсаптылар биринчисинде. Алтын-Өлгө жеңди. Келечек чапты азыр мынакей. Сонун оюн болот. Көлдүн балдар жакшы чабышып атат. Кыргызстан жигиттер бири-бири менен күч сынашып атышат. Бекзат деген иним ойноп атат. 7 номер Бекзат. Жакшы оюн көргөзүп атат. Оюн жакшы болуп атат. Былтыр ипподромго 350 миң карады эле Жээнбек өзү. Ана мыногу каймагы сәл жакпай атыр. Муну кумдагы көлдөй кумдай кылып сейип койсо, мына балчыктан алыс болот элек. Балдар эми ойной албайт. Бардык командаларын колдодук. Анын ичинде жаңы келген командалар бар экен. Ошолорду колдоп отурабыз. Ошо бардык Кыргызстан бардык командаларын колдоп отурабыз. Бул сезондо турнирге 16 команда катышууда. Ал олимпиадалык система түрүндө өтөт. Бүгүнкү оюнга чыгып жеңишке жетишкен командалар чейрек финалга аттанышат. болода тайгажаңдын ичине өргөттү баягы таш темир өнөктөрдүн жардамы. Азама двойка деп коет, экөөлөп. Эске сала кетсек, 2017 жылы өткөн турнирдин жеңүүчүлөрү Талас облусунан келген Ынтымак командасы болгон. Бул жылы кимиси жеңишке жетип, ийгиликтин даамын ким татат азырынча белгисиз. Ал эми финалдык оюн 20-21 март күндөрү болмокчу. Жазгүл Мадинова, Калбек Абдумамутов, Нью ТВ.